Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жаңы темабыз жер жөнүндө байыркы элестөөлөр. 6-класс. Балдар, силер эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ооба, бул биз жашаган жер планетасынын космостон көрүнүшү. Карагылачы, кандай гана кооздук. Күн системасынын планеталарынын ичинен бир гана жерде тиричилик бар. Жердин формасы шар формасында экендиги азыркы учурда окумуштуулар тарабынан толук далилденген. Бул үчүн космостук сүрөттөрүштөр, космостук спутниктер менен алынган видео тасмалар толук жардамга келген. Ал эми байыркы илим менен техника өнүкпөгөн учурда адам баласы жерди кандайча элестеткен? Бүгүнкү сабакта биз ушуга жооп алмакчыбыз. Байыркы индустар, вавилондуктар, гректер жана башка ар түрдүү элдер ар башка элестетишкен. Мисалы, байыркы индустар жерди тегиз деп элестетип, аны океанда сүзүп жүргөн эбегейсиз чоң ташбаканын үстүндө пилдер көтөрүп турат дешкен. Ал эми вавилондуктар асманды хрусталь айнек сымал кабык курчап турат деп элестетишкен. Байыркы гректер жер жаралгандан кийин эле күн кудайы Гелиос бүт асманды көтөрүп, өзүнүн ат жегилген арабасында айланып жүрөт деп айтышкан. Ал эми байыркы кыргыз эли жер 7 кабаттан туруп, аны көк өгүз мүйүзүндө көтөрүп турат. Бир мүйүзүнөн экинчисине которгондо жер титирөө болот деп айтышкан. Байыркы адамдар аңчылык жана жыйноочулук кылуу үчүн улам жаңы жерлерди таап, багыттарды аныктоо зарылчылыгы келип чыккан. Ошондуктан алар барган жерлерини кабыктарга, таштарга түшүрүшкөн. Булар эң алгачкы карталар эле. Эми биз өтүлгөн темабызды бышыктоо үчүн ушул таблицаны толтурабыз. Биринчи катарга номерди коебуз, экинчи катарга кайсы элдер экендигин жазабыз. Мисалы, индустар деп жазабыз. Алар эмне деп айтышкан. Ошону үчүнчү катарга толтурабыз. Көңүл бурганыңызга рахмат.